Качан келгенсиздер, жана бул жака келип кандай отурукташып, ушул айылда негизи уруу болуп мындай чогуу жашап тургандыгы жөнүндө бир айтып берсеңиз да. Токмок өрөөнүнө, Токмок аймагына негизинен мындай туугандашып, айылдан уруулашып отурушат, тууган, тайке жеңең эле болбоду дегенде келип отуруша баштайт. Мен өзүм болсо 1997-жылы көчүп келгенмин. Өзүм мына ошол келгенден баштап эле 1 айдан кийин жумушка орношуп, мугалим болуп, Чөө айылындагы номер 1 мектепте мугалим болуп иштеп атам. Караколдогу мурдагы ПГИПин математика факультетин 1985-жылы окуп бүткөнмүн. Окуп бүткөндөн кийин кайра айылга барып иштеп, анан кайра 97-жылы көчүп келгенден бул жерде кайра иштей баштадым. Азыр мектепте мына үзүрлүк эмгектенип, мына Кыргыз Республикасынын эл картусуна отличный деген наам алдым. Балдарым мына олимпиадада, башка жерлерде жакшы көрсөткүчтөр көргөзүп атат. Өзүңүздүн эле бала чагыңыз жерге талда өтүп турабы? Ал эми мындай адам катары калыптануу учуруңуз ал жакта дагы ошону менен бирге мына биякта келип Кыргызстанда ушу Пржевальскийде окуп жүргөн учуруңузда болуп өтүп уланып жатат. Ушул сиздин ушул жерге талдан чыкканыңыз, кайра келип Кыргызстанга тарыхый мекенге келдим деген сезимдердин өзү ушу өзүңүздүн мисалы жана сиз тааныган адамды мына бул жакта уруулашып чогуу жашайсыз деп атпайсызбы? Ушул чөйрөдө мен киммин деген баягы өзүн өзү аныктоого кандай таасир этти деп ой жүгүртө аласыз? Менимче бул жерлерге көчүп келген бардыгы эле мындай бир согуштун же экономикалык кыйынчылыктан көчүп келген эмес. Көпчүлүгү могул улуттук аң сезим үчүн мен ушул жанагы өлкөлөр, мамлекеттер суверендүү боло баштагандан кийин бизде тажиктештирүү да жүрүп атат. Ошол эми өзүбүздүн улутубузду сактап калалы деген бир жерде ушул максат болуп атат. Көчүп келген элдер биринчи эле кара курсактын айынан көчүп келген эмес. Булар мисалы өзлөрүнүн балдарын өзлөрү кыргыз боюнча калалы деп ойлоп атышат. Ушул биринчи ойлору. Булар анан бардыгын эле бир экономикалык же болбосо мындай башка кыйынчылыктар менен эме кылып айта бербеш керек да. Анан биз өзүбүздү кыргыз деп эсептейбиз. Бизди ход келгенде бизде дегенде качкындар катары кабыл алышты. Андан кийин этникалык кыргыздар деп мындай ар түрдүү терминдер колдонуп атышат. Биз ушуларга биз караманча каршыбыз. Жагында бир момундай окуя болуп калдык. Бизди жанагы улуттук ассамблеяга этникалык кыргыздарды өзүнчө диаспора катары Музафар аттуу жигит жетекчи болуп кириптир деп атабыз. Мен караманча каршымын ошого. Биз кандайча биз бул баягы орусча айтканда по определению мүмкүн эмес да, биз башка диаспора болушубуз. Биз диаспорабызбы, башкабыз, биз кыргыздын ичиндебиз. Ошол айтып атпайсызбы, өзүбүздүн кыргыз экенибизди, тилибизди, маданиятыбызды сактап калуу зарылдыгынан улам келип атат. Негизги мотив бул баягы өзүңүз айткандай кара курсакты багуу эмес, улуттук баягы аң сезимди сактап калуу үчүн келип отурабыз деп. Ошол Тажикстанда жүргөндө тажиктештирүү же болбосо ассимиляция процесси жүргөн деп эсептейсизби? Жүрүп атат. Мындай культурный экспансия деп коелу. Ошол концерттер, бардык нерселерге көбүнчө ошол өзүнүн улутуна басым жасап атат. Анан бул өзү абдан айырмасы чоң тилдер булар. Кыргыз тили жана фарсы тили булар абдан айырмасы чоң тилдер. Ошон үчүн бизге аябай оорчулук туудурат да бул башка тилге өтүү. Бизде мисалы казак же өзбек тилине өтүп кетүү жеңил болот. Түрк тилдер группасына киребиз биз. Бирок тажик тилине өтүү өтө оор болуп калат да. Ошон үчүн бизге аябай оорчулуктар туудурат. Бир жагы биздин ушул себеби ушундай болуп атат да. Эми бул жанагы экспансия десем, ал андан тышкары могу жер суулардын аттарын өзгөртүп атышат. Географиялык аттарды өзгөртүп атышат. Өзү географиялык аттар эреже боюнча эч бир жерде эмне болбош керек, өзгөрбөш керек, өзгөртүп атышат. Булар ушулардын бардыгы эле баягы бир улутчулдук саясаттын бир бөлүмү болуп атат да. Ал эми ошо бала чагыңызда мен кыргызмын деген ойду калыптандырууда мисалы кантип жанагындай тажик маданий таасиринин алдында жалаң тажик сөзүн угуп отуруп, тажик ырларды угуп жүрүп, тажик телевизорун көрүп жүрүп, кантип кыргыз бойдон сакталып калдыңыздар? Бизде биринчи ата бабабыз бизди аябай кыргыз болгонго айтышат да. Себеби биздин кыргыз экенибизди дайыма басып көргөзүшөт да. Бул биринчиси. Анан дагы окуганда дагы биздин айылдык мисалы мектеп Токтогул Сатылганов атындагы мектеп. Токтогул Сатылганов атындагы мектеп. Дагы бир нерсе Союз мезгилине чейин Тажикстанда могу кыргыздар биз жакшы эле сактап келдик. Даже Кыргызстанда болгону номер 5 мектеп, жалгыз кыргыз мектеп болуп турганда, биздин Душанбеде дагы бир кыргыз мектеп бар. Шаардын өзүндө бир кыргыз мектеп бар болчу. Бул маселеде биз сыймыктанабыз, биз кыргыз тилин Союздун мезгилинде жакшы сактап калдык деп. Бардык проблема, көйгөйлөр бардыгы мына бул эгемендүүлүк саясаттарынан кийин чыгып атат да.
Ошол биз эми бала чактан эле бардыгыбыз ушул өзүбүздүн уруубуз, улутубуз топ деп коет, урук деп коет. Ушулар баардыгын сактап келгенбиз. Ошон үчүн бизде бул жактан эч кандай могул кыргызстандык кыргыздардан эч кандай айырмабыз жок. А бул силердин ошо чоң апаңар, чоң атаңар ушул жерге талда санжыра айтып, ушул мындай бир ушул кийинки муунга баягы кыргыздын салтын бергенге дагы атайын аракет кылганбы? Ой, бардыгын аракет кылышкан. Биз аларды китепче кылып даже чыгарып даярдап атабыз. Кудай буйрса мен сизге өзүбүз аксакалдардан чогултуп жаздык. Мисалы эң сонун саптар бар. Мисалы биздин айылда Нурматбай деген чоң той бергенде, тойдо ырдаган Өмүрбек деген ырчыга ат тартуулаган экен. А кошуна айылда төө берген экен. Ошондо Өмүрбек ырчы Боронбайдын тоюнда боздоп алып боз талпак, Кадырбайдын тоюнда какшап алдым боз талпак, Темирбайдын тоюнда тегеренген тай алдым, Темирбай берген боз жорго тез жетип кирет болжомго деп ырдаган экен. Мына мондай сөздөр бизге мына муунга калып эң сонун сөздөр бизге чейин келип жеткен. Бул жагынан биз таптаза накай кыргыз деп эсептейбиз өзүбүздү. Ошол кандай уруулар байырлаган жерге талда? Жерге талда негизинен байырлаган баягы кыргыздын байрагындагы 40 уруунун үчөөсү бар. Бостон, Бесек, анан Кыдырша уруулары бар. Негизи ушул 3 уруу байырлаган. Андан мындай тарыхчылар анчалык эскере бербеген Акташ уруусу бар. Анан бул жака келгенде дагы ушу негизи уруулаш болуп жайгашканбы элдер, Негизинен мындай туугандашып жайгашкан. Уруу деле эмес, туугандашып жайгашкан десек туура болот да, мындай. Кичинекей топтор болуп, анан тааныш билишине карап. Анан бул жакта мындай тамырлаштары бар, күйөө болот деп бияктан үйлөнүп калган жигиттер бар, ошолор кайын журтуна келип отурушуп атат да. Эми бул жалпы кайрылмандар деп аталганы менен ушул кайрылмандардын дагы бул жакта жаңы мууну жаралып келатпайбы? Кичинекей балдар ушул 90-жылдарды мисалы төлөгөн балдар болсо азыр алды 20-га чыгып калды болуш керек. Ошол сиз ошол кайрылмандар негизинен баягы кыргызчылыкты кубалап, кыргыз экенин бекемдеш үчүн, өзүнүн маданий өз алчылыгын сактап калуу үчүн бул жака келип атат. Ушул жаңы муун кыргыз тилин толук өздөштүрүп мындай калыптанып келатат деп айта аласызбы? Бул сөздү мындай деп айталы, бул жериликтүү эл менен интеграцияланып баратабы деп айтсак туура болот. Бирок болуп атат, бирок өтө акырындык менен болуп атат да. Бизде мындай бизде баягы 400-500 жыл башка улуттардын арасында жашаган кичине таасири болуп атат. Ошондуктан биз эми акырындык менен аралашып атабыз. Биринчиден, экинчиден биздин келгенден баштап бизге мындай жакшы саясат болуп атат. Биз дароо эле гражданство албадык. Мисалы жанагы гражданство боюнча бизге миграция комитетинин башында башка улуттун өкүлдөрү турушкандагы алар бизге бир тараптуу биз кыргыздарга кыргыз гражданствосын бере албайбыз. Булар адегенде тияктан барып башка гражданстводан, Тажикстандан болобу, Өзбекстандан болобу гражданствосын тапшырып келсин деди. Ал уже бир гражданство тапшыруу үчүн кайра тияка барып дагы бюрократиялык чоң убакыттарды өткөрүш керек. А бизде мисалы кеткен кыргыздар Россияда же башка жакта гражданствону автоматически алып атпайбы? Бир тараптуу кыргызча анан кийин 2006 жылдан баштап анан бир тараптуу гражданство бере баштады. Мына ошондон кийин биз массовый гражданство ала баштап, кичине мына интеграцияланганга, кичине мындай элге аралашканга кичине шарт түзүлдү. Ага чейин биздин жаш балдар эмес, чоңдорубуз дагы аралашачу эмеспиз. Ошол экенден башка дагы кандай тоскоолдуктар бар деп ойлойсуз? Тоскоолдук деле жок. Баягы орусча айтканда каждый кузнец своего счастья дейт. Биз эгерде ар кимибиз өзүбүздө кандай бир турмуш тиричиликте, кандай бир проблемалар болсо, бул биринчи өзүбүздүн проблемабыз. Ошон үчүн биз бирөөгө мындай одора бергендин кереги жок да, жүктөй берген башкага. Биз адегенде биз өзүбүздүн аң сезимибизди, биздин менталитетибизди, азыркы жашоо шартына биз союздун мезгили эмес баягы гособеспечение болгондой. Азыркы эми жашырган менен эмне кээ бир туугандар айтмакчы, выживает только сильнее хитрый деп. Ушундай болуп атат. Эми сиздер Тажикстанда кыргыздардын өзүнчө бир субкультурасы пайда болгондо туурабы? Баягы географиялык чөйрө менен аныкталган, социалдык, улуттук чөйрө менен аныкталган өзүнчө бир субмаданияты пайда болгондо. Эми ошол кайрылмандар Кыргызстанга келип, мындайча айтканда, накта кыргыздарга кошулуп калганда, кандай бир чоң айырма же бир бул жакта тартип же салты же жүрүмү мындай экен деген бир чоң өзгөчөлүк же чоң айырма кандай болду? Чоң айырма жок, бирок масштабта айырмасы бар. Бул жерде мисалы өлгөн житкенде тойлордо жылкы союшат, масштабы аябай чоң. А бизде кара мал азыраак союлат. Бир мал союлат, же болбосо кой союлат көбүн эсе. Масштабы мисалы
Бизде дәл мисалы жанагы кыз балага мисалы тосуп алып төш беришет. Төш салышат. А бул жерде деле төш салышат экен. Бул жерде да олоо жасайт, бизде дагы олоо жасайт. Бардыгы эле жакшы бирдей эле, бирок масштабы боюнча бизге караганда Кыргызстан тарап эми баягы жашоо шартына карата бир топ алдыга озуп кеткен да. А бизде масштабы кичинекейирээк. Аттагы айырмасы мен үчүн байкалбайт деле. Мына карабайсызбы, ошол бирдиктүү Кыргызбыз, Кыргызстанбыз деп жүргөнү менен баары бир эл ичинде бөлүнүү бар эмеспи? Жерге талдын өзүндө ичинде бөлүнүү болгонбу? Жерге талдын ичинде жок. Кыргыздардын ичинде. Жок, анчейин болгон эмес. Анчейин болгон эмес, бирок жана бийлик үчүн баягы разделяй властвуй деген баягы принцип менен жерди бөлүп, атайын жасалма бөлүп жарган болгон. Биз даже тажиктер менен бөлүнгөн эмеспиз. Сонун айттың жана жерге тал өзүнчө субкультура деп. Жерге талдык тажиктерди дүшөмбүгө барсалар да кыргыз деп айтышат. Ооба, кыргыздар. Тажиктерди тиги дүшөмбү шаарына барса силер кыргыздар деп айтышат. Көрдүңөрбү? Биз ушундай мындай бир бири-бирине сабырдуу мамиле кылып, сен тажик, сен кыргыз дебейсиң, сен мындай тынч жашадык эле. Ушу балекеттин баардыгы жана кайра куруунун эмеси менен башталды, шарапаты менен башталды да. Ал эми Кыргызстанга келгенде ошондой бөлүнүүнү сиздер деле туюп көрүп билип атасыздар да. Эми аны мен кээде таарынчумун аябай, тажик деп кээ бирлер айтса, азыр кээде таарынбай калдым. Анткени менде чогуш деген бир эжеке бар, эжеи бар. Кызы Ошко турмушка чыккан. Ошко барып анан небереси Ошко барып анан бир-эки ай жүрүп келгенден кийин, ай, Ошко барың деп сартча сүйлөп калыптыр деп өзүнүн небересин жээрип атат. Анан мен ошолорду көрүп туруп, анан мен такыр таарынбайм да, көрсө биздин аң сезимибиз ушунчалык экен деп мен таарынбайм ошондуктан. Эми кыргыз эли эң байыркы улут болгону менен менде кээде ушундай кайгылуу ой басат да. Бир бүтүн улут болбосо керек деп, антип бөлбөш керек да. Бөлбөш керек да. Мен мисалы азыр кызым көлдүк жигитке турмушка чыкты. Менде эч кандай мындай отчуждение болбоду. Мисалы бул жерлерде, даже ушул жерде жашап туруп, ушул жерликтер ушундай көө болай тияктан болуп калыптыр деп койгон, наразы болгон жерлери бар экен да. Бирок кыргыз болгондон кийин менимче биз жана мына жаңылыктарды көрсөткөндө мына картамда дагы мындай областтардын границасы менен көрсөтүшөт да. Мен ойлойм, ушуну бүтүн Кыргызстанды карта партада психологияга тийишкен мындай атайын кыргыздарды бөлүп жаруу мен азыр сага көрсөтөм деп унутуп калыптым, алып келем деп. Бөлүп жарган муну психологиялык эмеде аябай сонун эмелер бар да. Ар бир минут сайын, секунд сайын кыргыздар силер түндүк түштүксүңөр, сен толук, сен түздүксүңөр деп бөлүп турган нерселер бар да. Ушуларды телевидениеден, башка жерлерден такыр алып салыш керек. Жанагы оюңуз картада областтардын чек арасын көрсөтпөш керек. Анан мисалы Нарынга барсаң, Гүлдөйбөр Нарын жергеси деп жазып коюптур. Анткени менимче туура эмес. Ошко барсаң, Гүлдөйбөр Ош жергеси дейт. Ал деген Кыргызстанда бүтүн мамлекет болгондон кийин эми Ошто эле гүлдөтүп коюп калган жагын ойлошпойбуз. Эми бизде бул Кыргызстанда ар бир ушул аймактын өзүнө бир мүнөздүү чарбасы дагы, анын элдин шыгын дагы айтып калышат да. Мисалы жер иштетүү жагына булар шыктуу, мал жагына булар шыктуу, кол өнөкчүлүккө тигилер шыктуу дегенде айтылып калат. Ушул жерге талдыктар эмнеге шыктуу? Чарбасы кандай? Жерге талдыктар эми тар жерден келгенде мындай эмгек кылышат, эми дыйканчылыкка, анан багбанчылыкка шыктуу. Анан мен муну сен эми Кыргызстан жөнүндө айтып аткандан кийин мен бир кызык нерселерди байкадым да. Түндүктө индивидуализм күчтүү экен. Түштүктө коллективизм күчтүү экен да, жалпы алгандачы. Ошондуктан ушул эки сапатты биз мындай бири-бирине жорулуштурсак, ушундай сонун болот да. Түндүктүн эли менимче караганда, эмеге караганда, түштүккө караганда көбүрөөк Кытайды да көрдү. Мында вагон болуп келип түшкөн орусту да көрдү. Согуш мезгилинде жанагы вагон болуп келген жанагы репрессия болгон элдерди дагы көрүштү. Ошондуктан бул жер, ошон үчүн бул менимче түрткү берди болуш керек да, өнүгүүгө. Жакшы түрткү берди болуш керек да. Ошон үчүн бул айырмачылыктар мындай коркунучтуу эмес. Булар баягы антагонисттик эмес деп койчу эле. Антагонисттик эмес карама-каршылыктар да. Булар кайра тескерисинче бири-бирин мындай толуктап турса, анан биздин жерге талдыктарыбыз кылымдары боюнча өзүнүн согунда өзү кайнагандай болуп, анча мындай коомдук жашоодон анча-мынча кичине артта калган. Эми биз мына элге аралашып, элди көрүп, жерди көрүп атабыз. Эми жакшы болуп кетет деген үмүттөбүз. Жанагы интеграция жөнүндө айтпадыңызбы? Мисалы документ эле эмес, негизи ар ким өз чарбасын өзү жүргүзсө, өзүнө өзү жооптуу болуп, өзүнүн жашоосуна өзү жооптуу деген айтып атпайсызбы? Ушул интеграцияга кандай баа бересиз? Кандай бир шарт түзүш керекпи же интеграциядагы ар кимдин өз иши болуш керекпи? Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот дегендей, мындай нерселерди дагы тиги чоңдор дагы улуттун, мамлекеттин тагдырын ойлош керек да. Бул түбү бөлүп
жарып келгенге алып барбастан кара элди бириктүүгө алып бара турган саясат кылыш керек да. Жанагы тажиктер деген чоң элдин, карапайым элдин оозунан укпайм, тескерисинче мен чоңдордун оозунан угам, милиционерлердин оозунан угам, соттордун оозунан угам тажиктер деген сөздү. Тескерисинче карапайым элде жок бул сөздү менимче жана интеграциялаганга баардыгыбыз аракет кылышыбыз керек да, мамлекеттин тагдырын ойлошубуз керек да. Бул деген жөнөкөй эле нерсе болуп көрүнөт, бутабай уровень болуп көрүнөт. А чындыгында мунун тамыры аябай терең кирип кетет да. Жаңы муунду тарбиялаганда, бул жака келгенде ошол кичинекей балдарды тарбиялап, ошолорго жол көрсөтүүдө айырма болдубу? Мурдагы сиз өзүңүздүн бала чагыңызга салыштырып көрсөңүз. Айырмачылык деле жок. Мен анын үстүнө кара колдо окуганмын, мага кандайдыр мындай сезиле бербейт да анчейинчи. Мен даже бирок мен айтышат, бир аз сүйлөшүп отургандан кийин мен түштүктөн экенимди айтышат. Менде мындай кемсинүү, комплексовать этүү деген сезим жок да. Ошондуктан мен мындай айырмачылыкты тарбиялоодо же бир мындай бир аралашууда, элге аралашууда кыйынчылыктарды көргөн деле жерим жок. Азыр карапайым элдин арасында татынакай эле кошуналар менен кирди чыкты болуп, ысык суугуна тети, биягы түү нарындык болсо тияғы ат башыга чейин, Жумгалга чейин, көлгө чейин барып келип туугандашып калдык кошуналар менен. Анан бул жагынан проблема жок. Ал эми ошол жерге талдан келген бул жакта жайгашып калган кыргыздар, өзгөчө өзүңүздүн муундагылар же улуудактар жерге талды сагынабы? Баргысы келип, көргүсү келип. Бул жана бир сөз да, киндик кан тамган жер, ата конуш, ата энелердин жаткан бейити деген сөздөр саясаттан өйдө туруш керек. Буларды границадагы тозбош керек. Булар үчүн мисалы мекенине, туулган жерине каттаган кишилерге тескерисинче эч ким тоскоолдук кылбаш керек. Бизге мен Россиядан келген мен орустарды көрүп атам, мен биз мынакей кандай тагдыр, кандай болгонунчу. Ошондуктан бардыгыбыз туулган жерди, киндик кан тамган жерди бардыгыбыз сагынабыз. Бул ностальгия да. Ностальгия бул бар. Муну эч кандай жашырып болбойт да. Эми биздин балдарыбыз биякта аралашса, бул жерде каны, бул жердин эмеси, топурагы, абасы буларга сиңсе, булар үчүн ошондой кымбат болуп калат бул жер. Мисалы, менин балдарым уже мону кегеттин үстүндөгү тоолорду мен тоолорум деп айтышат, менин неберелерим. Себеби булар воскресенье сайын тоого чыгып турушат. Ысык атага, дачага чыгып эс алып келишет да. Жана китеп жазганыңызды айтпадыңызбы? Китепче жазып ошол чыгаруу астында турат деп. Ошондогу негизги идеяңыз, айткан учурларга кыскача токтолуп. Идея бул, мен биринчи идеяны жана башында айтып өттүм. Биринчи идеясы жанагы туулган жер, ушулар киндик кан тамган жер, булар бардык эмеден өйдө туруш керек. Ушуну айтканмын кириш сөзүндө. Бул анан экинчиден жерге талды мен Мургап райондору кандайча Татарстан составын өтүп алган, ушуну жаздым. Анан үчүнчүсү жана өзүбүздүн айылдыктар бири-бири менен могу жерде негизден Бишкекке келгенден кийин 2-3 жерге бөлүнүп кетти. Ушулар бири-бири менен алыстап кетпестен биздин айылдыктар дагы өзүлөрүнүн тамырын билип жүрсүн деп жанагы ата бабалар жөнүндө да кичине кошумча коштум. Рахмат сизге. Рахмат силерге дагы.